Өмүрбек Малабеков 1991 жылы Талас облусунун Манас районунун Көктөбө айылында жарык дүйнөгө келген. Жаш талантты бокско анын атасы алып келип, кичинекей кезинен баштап бир катар мелдештерди өткөрүп баштайт. 10 жашыман бокска келгем. Бокска алып келген мен бул атам. Атам өзү да спортсмен болгон, боксер эмес, күрөш жагынан болгон да. Анан балам да спортсмен болсун дегенби, атам жетелеп барып, аябай слабый, арык, коркок бала болчумун кичинекей кезинде. Анан атам жетелеп барып, ар кандай шылтоолор менен баргым келбечү тренировкага. Атам ага болбой эле бас деп жетелеп алып барып отуруп, 12 жашымда биринчи жолу, жок 11 жашымда биринчи жолу Казакстанга эл аралык турнирге барып, ал жактан биринчи местаны алгам. 5 мушкер менен мушташып, 5-өн тең ийгиликтүү жеңип, биринчи месте алып, ошодон тартып спортко деген кызыгуум пайда болгон да менин. Бокска кайтып келгенден баштап, Өмүрбек спортко болгон өзүнүн дилгирлигин көрсөтүп келет. Башынан ийгилик жаратуусуна алгачкы насаатчысынын салымы эбегейсиз. Чогуу максаттарды коюп, аны утуу үчүн бирге рингти багындырууга жетишти. Тренерим менен Марат Сакеев деген айылда ошо айлык албастан, эч нерсе жок, залда условиябыз жок болчу. Ошондо бизге ишенип, бизди өстүрүп чыгарды да. Мындайча айтканда, жок жерден пайда кылды. Агайыма чоң, терең ыраазычылык билдирип кеттим. Азыр ошо биз айылдан окууну бүтүп, шаарга окууга тапшырганда, ошо Марат агайым чогуу биз менен келген да. Эң бир чоң жеңиш, конечно, Өмүрбектин 2009-жылы неме болгону. Кыргызстан чемпиону болгону. Мен уже Кыргызстанга элиме, мен өзүмдүн Байсуума, жана мен айтып көкдө айылым, мен өзүм жалаң туугандарым жашайт, Байсуу эли жашайт да, бир эле. Ошо элиме мен доказать эттим да, по мужикам, мен туугандарым сүйүүңө, мен по мужикам Кыргызстандын чемпионун даярдадым депчи. Мен тарбиямда балдар, сен жакшысың. Сенден жакшы эч ким жок. Действительно булардан жакшы эч ким жок. Рингке чыгып атат, бирге бир чыгып атат, рингке көтөрүлүп атат, помостка чыгып атат, коркпой чыгып атат. Значит, булар действительно булар жакшы да. Ошону түшүнүш керек да, биринчи очередте. Алгачкы жеңиш жана алгачкы утулуу кайсы гана спортчу болбосун эсинде түбөлүккө калат. Анткени ийгиликке жетүү үчүн көптөгөн кыйынчылыкты, күчтүү атаандаштыкты жеңип, тер агза машыгууларды өткөрүү керек. Чоң спортко болгон кадам да ушундай жолдорду талап кыларын ар бир ийгиликтүү мушкер түшүнөт. Кыйынчылыктар албетте көп эле болду. Өзүсүн залда болсо дагы конкуренттер бар болчу да. Мен эсимде кичинекей болчумун, анан кичинекей балдар аябай көп болчубуз айылда. Бир балабыз бар болчу, аябай эле. Агай да ошол менен кое берет, парак койгондо, бири-бирибиз менен боксташтырганда ошол менен көп коюп, адан көп таяк жечүмүн мен. Таяк жеп атып, акыркы күнү бир күнү мурдун канатып, аябай сабагам. Ошодон кийин ал бала келбей калган, мен аябай сүйүнгөм да, ошо келбей калганда боксту ошо менен таштап кетти ал бала. Алга дагы чоң рахмат айтам, андай эмелер болбосо мүмкүн мынчалыкка жетпейт белем деген. Өмүрбек Малабеков 2015 жылы Украина атамандары командасы менен дүйнөлүк бокс сериясында беттештерге катышып баштайт. Кыргызстандан бул топко Азия чемпиону Азат Үсеналиев дагы барып, күчүн сынап, абдан чоң тажрыйба топтогонго жетишти. 56 килограммга чейинки салмакта алгачкы атаандашы орусиялык Владимир Никитинге каршы рингке чыгып, айыгышкан беттештин натыйжасында тилекке каршы жеңиштик каршылашына алдырып жиберет. Мындан тышкары ушул эле жылы кубалык мушкер
Энди Крус Гомеске каршы турган. Бул беттештер аркылуу Малабеков көп сабак алууга жетишти. Боксташып жүргөн бойлорубузду карап, ошого карата бизге предложение түштү. Анан кийин бияктан агайым менен акылдашып, баш агайлар менен, Алыкан агай менен акылдашып, ушу макулдугубузду берип, Азат экөөбүз 6 айга кол коюп, 6 айга ошол жака кеттик. Ал жакта мен өздөрүндө весинде, мен весинде өздөрүндө бар болчу да, Буценко деген боксер бар болчу. Ошого мен аны как бы биринчи номер кылып эметип жүрдүм. Мен запасной номерде болдум да ал жакта. Анан баягы основнойлорго Куба биздин весте аябай күчтүү болчу. Анан Россиянын мушкери аябай күчтүү болчу. Биринчи кубинец турса, экинчи Россиянын мушкери турчу да, рейтинг, дүйнөлүк рейтингде. Анан украиналык мушкерди ар дайым эле слабыйраак балдарга коюп, очко утсун деп мени ушу Куба менен Россияга мен чыккам да. Бирок Россия менен болгон боюм аябай оор болду. Бирок көпчүлүк айтат, ошо судьялардын катаатчылыгы менен ада Россиянын мушкерине кетип калган да боюм. Ошо 2 бой өткөздүм 6 ай убакыт ичинде. Анан келдик. 2017 жылы 23 июнда профессионалдык деңгээлге көтөрүлүп, алгачкы беттешин ийгилик менен баштаган. Анда ал Орусиянын Санкт-Петербург шаарында өткөн бокс боюнча профессионалдар арасында кайра жаралуу аталышындагы эл аралык мелдеште жеңүүчү болгон. Малабеков 57,2 кг салмакта орусиялык Александр Салтыковду техникалык нокаут менен артка калтырган. Мен билишимче Өмүрбекти ошо 10 жылдан бери тааныйм. Ошо кичинен бери эле мушташып жүргөнүн көп көрдүм. Кийинчерээк 2 жыл болуп калды, азыр чогуу ошо өзүм жаныма чакырып, көптө жагы көптү көргөн билет дегендей азыр профиде урушуп жүрөт. Ошо бизге ал келип ушу бияка балдарга көп нерселерди үлгү кылып атат. Өзү дагы адамгерчиликтүү, адам сапат жагын айтып кетсем, ошо жакшы. Өмүрбек менен иштешкениме өтө кубанычтамын.